Жаратқан берілген жағдайда тайманбас тайбас ел қайда. Жүрегі батыр тусын тұтар, мүрігі жалтыр сусын жұтар жан қайда. Біздің жаш буынымыз мұны күшті тәрбияға келе жатқандығы әрбірімізді қуантып тұрады емес пе? Спорт бұл чыныгы жашоо, таза өмір. Эгерде спорт менен достош отырган болсо, биздин Кыргызстаныбыздын алы кандай болгон келечеги кең болоруна биз толугу менен ишенебиз. Урматтуу машыктыруучулар, урматтуу спорт сүйүүчүлөр, урматтуу коноктор, баардыгыңыздарды келе жаткан байрамыңыздар менен куттуктайбыз дагы. Сиздер үчүн даярдалган кичинекей концерттик программабызды ачып өтүүгө уруксаат этиңиздер. Андан кийин бизден сыйлоо аземи орун алмакчы. Азык болсун намысың, азык болсун демине. Аскар тоодой күч берсин, атаң дашты жүрүгө. Kırgız Kıpçak elimdin kalgan üçün alabazam. 40 yıldaşıp kalmaka kızıl kırgın salabazam. Kurmanbek adı mattangan kurusun menin dağazam. Kalın alı jigitler karatanday kalmaka ört jalınday güç menen ötkönüştü olamaka. Öksügön elidin ayınan ötkön güngö min kaba. Tuğan elidin ubalı meni kanti uktadat. Mınday işti oylamsam ey kanday batırdınız çatat ey. Azamattırım bana jigitler. Дагы болсо, ордолуу ош келгисинде Дене тарбия жана спорт күнү менен кесиптик майрамыңыздар менен Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан кызуу куттуктайм. Биз мамлекетибиздин желегин дүйнөнүн бардык булуңгучтарында көтөрүп, дүйнөгө таанытып аткан сиздерсиздер, урматтуу спортсмендер. Чынында мындай ойлоп көрсөк, бир дүйнөнүн бир бурчунда бир эл аралык мелдешүү өтүп аткан болсо, аерге ич жерде биздин мамлекетти тааныткан бир эле спортсмендер болот экен чынында. Желекти көтөрүп, башка бир себеп менен мамлекеттин желегин мындай көтөрүп, дүйнөгө тааныткан нерсе аз эле болот экен, жок деле болот экен. Бир гана ошо спортсмендердин себеби менен, ийгилиги менен дүйнөгө ошол мамлекет таанылат экен. Ошон үчүн урматтуу биздин спортсмендерибиз, урматтуу мына жерде отурган машыктыруучулар, мамлекетибиздин желегин дүйнөдө дүңгүрөтүп, мамлекетибизди дүйнө жүзүнө таанытуу мына сиздердин колуңуздарда. Ошондуктан мен бүгүн каалап кетем, баарыңыздар дүйнөгө биздин желегибизди желбиретип, Кыргызстан мамлекетин таанытып, дүйнөдөгү эң алдыңкы биринчи тепкичтерге көтөрүлүшүңүздөргө мен чын жүрөгүмдөн каалап кетем, урматтуу спортсмендер. Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төмөнкү кызматкерлери Ош шаардык кеңешинин ардак грамотасы менен сыйланат. Ош шаарынын дене тарбия жана спорт комитетине караштуу номер 1 балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин жеңил атлетика боюнча машыктыруучусу Иванова Наталья Владимировна. Номер 1 балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин баскетбол боюнча машыктыруучусу Мазитов Руслан Абдуллаевич. ар бирин коштоп сүрөөндөп туруңуздар. Номер 2 балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин эркин күрөш боюнча машыктыруучусу Абдуманап уулу Илим. Номер 2 балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин самбо боюнча машыктыруучусу Салмарбек уулу Бектур. Футбол жана сууда сүзүү балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин футбол боюнча машыктыруучусу Сабиржанов Умидулло Курбанович.
футбол жана сууда сүзүү балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин футбол боюнча машыктыруучусу Умаров Куламжан Талипбек уулу. Ош шаарынын дене тарбия жана спорт комитетинин эсепчиси Аманова Элнура Махматжановна менен Абдуллаев Сардор Анварович сыйланат. Буйрукка кол койгон Ош шаардык кеңешинин төрагасы Назылбеков Салман Сатыгулович. Урматтуу дене тарбия жана спорт кызматкерлери, кымбаттуу спортчулар жана машыктыруучулар, сиздерди мына 6 апрель кесиптик байрамыңыздар менен Ош шаарыбыздын мэри Жетигенов Бакытбек Жеңишбекович атынан жана жеке өзүм атыман чын диlimden куттуктаймын. Шаарыбыздын спортчулары мына дүйнөлүк азиялык белдештерге катышып, акыркы жылдары алтын, күмүш жана коло медаль алган спортчуларыбыздын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Биз силердин ийгилигиңер менен албетте сыймыктанабыз. Анткени мына силердин жеңишиңер өсүп келаткан буунга дем күч берип, спорт менен машыгууга үндөп келет. Силердин ийгилигиңердин артында шагына өсүп келаткан жаш буундардын арасында ден соолуктуу мекенчил жаштарды тарбиялоого мына силердин салымыңар чоң. Ал эми өлкөбүздө дене тарбия жана спорт мамлекетибиздин социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн негизги саясаттарынын бири болуп саналат. Анын ичинде спорттук инфраструктурасын өнүктүрүү, дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин эмгек шарттарын жакшыртуу бул негизги багыттар болуп саналат. Дене тарбия жана спорттун отличниги төш белгиси дагы тапшырылып жатат. Кол чаап койсоңуздар болот. Ош шаардык дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаментинин дене тарбия жана спорттун отличниги наамы менен Абакеров Бекдолун Абакерович сыйланат. Колчалар болсун. Жеңил атлетика боюнча машыктыруучу Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаментинин ардак грамотасы менен Казыбеков Алмаз Казыбекович сыйланат. Футбол боюнча машыктыруучу Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаментинин ардак грамотасы менен Табалдиев Майсалбек Расулбекович сыйланат. Кезекте мэриянын сыйлыгына беребиз. Ош шаарынын мэриясынын буйругу Ош шаарында дене тарбия жана спорт тармагын өнүктүрүүгө кошкон барандоо салымы, спорттук иш-чараларды уюштуруудагы активдүүлүгү жана жаш чеберлерди тарбиялоодогу ак ниет эмгеги үчүн 6 апрель Кыргыз Республикасынын дене тарбия жана спорт кызматкерлеринин кесиптик күнүнө карата төмөндөгүлөр Ош шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен сыйланат. Жамшитбекова Алымган Жамшитбековна номер 1 балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин жеңил атлетика боюнча машыктыруучусу. Максатбек уулу Шер номер 2 балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин грек-рим күрөшү боюнча машыктыруучу. Усманов Расул Хакиммурзаевич Ош шаардык бокс жана оор атлетика спорт мектебинин бокс боюнча машыктыруучусу. Эсеналиева Гүлзат Бакытбековна номер 2 балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин 9 коргол оюну боюнча машыктыруучу.
Эшмамбет уулу Медербек футбол жана сууда сүзүү балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин футбол боюнча машыктыруучусу. Уланбек уулу Накен футбол жана сууда сүзүү балдар өспүрүмдөр спорт мектебинин футбол боюнча машыктыруучусу. Өмүрзаков Улукбек Абдылдаевич Улуттук дзюдо федерациясынын вице-президенти. Баяман уулу Адилет бүткүл дүйнөлүк алыш бельбоо күрөшү боюнча федерациясынын президенти. Кол чаап алкыштап сүрөндүп турыңуздар келиңиздер. Абсаттаров Алмазбек Арапбаевич партнер нефть ачык акционердик коомунун Ош жана Баткен областары боюнча филиалынын жетекчиси. Улантабыз. Спорттук самбо боюнча Казакстан Республикасында Астана шаарында өткөрүлгөн мына ушул чемпионатта 3-чү орунду ээлегени үчүн Токтогулотов Тимурлан Ош шаарынын мэриясынын 20 000 сомдук сертификатына ээ болмокчу. Бизде самбистер аябай көп экен. Спорттун самбо боюнча Казакстан Республикасынын Астана шаарында өткөрүлгөн Азия жана Океания чемпионатында 3-чү орунду ээлегени үчүн Бишиналы уулу Ахуналы Ош шаарынын мэриясынын 20 000 сомдук сертификатына ээ болмокчу. Жана ошондой Кыргыз Республикасынын дзюдо федерациясынын вице-президенти Улукбек Абдылдаевич сизди дагы чакырабыз. Алыш бүткүл дүйнөлүк федерациясынын президенти Адилет Баяман уулу сизди дагы чакырабыз сахнага. Машыктыруучу чын элибизде куттуктайбыз. Чоң рахмат. Кыргыздын желегин көтөрүп жүргөн, тулусун бийикке көтөргөн сыймыктуу спортчуларыбызга бир алкыш берсин. Бүгүнкү иш-чаранын максаты биз мына Ош шаарынын спортчуларын колдоп, мындан дагы дем берип, күч кубат берип, мындан спортко кызыксын деп, мына жаштарга үлгү болсун деп, Ош шаарынын тургундарына үлгү болсун деп ушул иш-чараны уюштуруп турабыз. Буюрса, бул иш-чараны биз жылдан күчөтүп, жылдан жылга улантабыз буюрса. Ош шаарынын мэриясынан жана Ош шаарынын кеңешине ыраазычылык билдиребиз жана биздин демөөрчүлөргө бокс боюнча дүйнө чемпионатында Ташкент шаарында, Өзбекстан мамлекетинин Ташкент шаарында 2023 жылы дүйнө чемпионат өткөн. Ошол жерде коло байгеге ээ болдук. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип, бардыгына шүгүр. Ошондой Кыргызстан деп мамлекетибиз деп жүргөнүбүздү мына уюштуруучулар четке какпай ушундай сыйлык менен сыйлап жатканына мен абдан терең ыраазычылык билдирем. Келечекте Кудайым буйруса быйыл Париж олимпиадасы болот. Ошол жака лицензия утуп, ал жакта Кыргыз мамлекетибиздин туусун бийик желбиретип келиш.